балаң көтөрө албаган bir жүктү үстүнө жүктөгөнүң зулумдук болуп эсептелет. Балаң кыла албаган bir ишти үстүнө жүктөгөнүң зулумдук болуп эсептелет. Биздин учурубузда бала чаканы аябайбыз. Мен атаммын, мен энемин мага милдеттүү деп айтат. Токто. Милдет маселесине келгенде талкуулайбыз бул маселени. Милдеттүү же милдеттүү эмеспи? Мисалы, милдеттүү же милдеттүү эмес маселесине келгенде дагы зулумдуктардан бирөөсүн кошуп коюн, кийин тиги маселе көтөр. Дагы зулумдуктардан бирөөсү ата эне бала чакасын арам ишке кой, макрух болгон ишке дагы жумшай албайт. Арам ишке кой, макрух болгон ишке дагы жумшай албайт. Мисалдардан бирөөсү көйгөй болгон bir маселе, нафака маселеси бар. Багуу маселеси. Ата энеси, мисалы мага bir суроолор келди. Бул суроолордун баарын окуй албайм, бирок чындыгында бул маселени көтөргөнүмө дагы сүйүнүп атам. Себеп дегенде Instagram жарылып атат бул суроолор менен туугандар. Акыбал өтө начар. Акыбал өтө начар. Чегинен ашып кеткен ата эне аз эмес экен. Бала чакасына зулумдукту токтотпогон кичинекейинен баштап азыркыга чейин зулумдук ата эне аз эмес экен. Мисалдардан бирөөсү, мисалы атасы балдарына зулумдук кылган дейт. Караңыздар, зулумдук кылат. Зулумдук менен чоңойткон, зулумдук менен акчасын тартып алып атат. Чоңойсо дагы, үй бүлөлүү болсо дагы балдарын пикирин такыр укпайт, эсептешпейт. Аларга кыпындай сөз бербейт bir маселелерде. Озуңду бас. Коронный сөзүбүз бар. Озуңду бас, жап, жан жап. Барыбыз ошон колдонобуз. Чоңойтсо да чоң болду сезимин бербеген ата. Чоң болду, өзүнүн бала чакасы бар. Баягы эле келиндин алдында баласын чумо кылат. Мен эс айтайынбы? Келинин алдында ата энеси өзүнүн баласын, бул сөздү атайын колдонуп атам, чимарит кылып аткан болсо, чумо кылып аткан болсо, анын аялы сенин балаңды сыйлабайт эч качан. Сенин балаңды сыйлабагандан кийин сени такыр сыйлабайт. Ошондо айланып өзүң чумо болуп каласың. Чумо анан эмне кылат? Эсин табат. Бирок кор болгон сенин балаң болот. Байкуш эки тоонун ортосунда. Эмне кылаарын билбей. Же бияка тарта албайт, же бияка тарта албайт. Акылдуу бол ата. Акылдуу бол эне. Өтө маанилүү. Балаңдын чоңойгондон кийин эң чоң укугу сен тараптан толук кандуу сыйланулуусу зарыл. Өтө маанилүү бул нерсе. Эми караңыздар. Арам болгон нерсеге түртө албайт. Дагы суроолор келет. Атабыз дейт үйлөндү. Биз төрөлгөн экенбиз, анан ажырашып кеткен экен. Бизди баккан да жок, издеген да жок, карашкан да жок, барып башка менен үйлөнүп алган, андан да 3-4 бала болгон, анын да таштады барып 3-үчүнү алган, андан да 2-3 бала болгон дейт. Аягында чоңойгондон кийин динге келмиш болду дагы, анан ортодо биз дагы намаз окуп атабыз, коем ата болду, атады Куранды окут, аяттарды окуп, хадисти айтабыз, кандай болбосо атабызды издеп, бирөө издеп атасын табат. Атамсың болбой эле. Өтө жакшы бир нерсе. Бирок моралдык жактан бул атанын ата деп аталуусу моралдык укугу жок. Моралдык укугу жок. Себеби сен толук кандуу залымсың да. Төрөттүң дагын баккан жоксуң. Чоңойткон жоксуң. Өткөн сабактарда канча нерселерди айттык турабы, атанын милдеттери. Бирөөсүн да аткарган жоксуң сен. Карап чык ошолордун баарын. Эгер мен окуп жатсаң азыр ошол ата. Угат иншалла. Жетсин ага, тобо кылсын, жашоосун өзгөртсүн. Туурабы? Чоңойту, макул чоңоюш, үйлөнүштү, балдардын баары чоңоюшту. Бала чакалары бар, кыздар, 2-3 кызы бар, турмушка чыга элек иштейт экен байкуштар. Кыздар маселесине келебиз, бул өтө чоң маселе. Уялбай келип туруп, ошол бала чакасын, акчасын тартып алып келе, бул меники, мен сенин атаңмын. Hazreti Peygamber'in hadisi var. En
Ente ve maluku li abika. Sen jana senin mal mülkün толық атаңдыкы. Hadisке amal kılbaysыңбы? Пайгамбар келе акчаң деп тартып алат акчаны дейт. Карындашым парикмахер Москвада парикмахер болуп иштейт дейт карындашым. Жумушуна келет, айлык алган күнү барат дагы. Түшүнүктүүбү? Өзүнүн кызындан акчанын баарын шыпырып алат дагы. Жол кирага же мындай тамак акчасын берип койт, алып кетет экен да. Ата. Эмне десе? Анта ва малука ли абика. Сен жана сенин мал мүлкүң атаңдыкы. Токто. Сен жана сенин мал мүлкүң атаңдыкы деген сөз биринчиден. Фикх алымдардын бардыгы айтат. Бул хадистин сырткы маанисин амал кылынбайт, кабыл кылынбайт дейт. Сахих хадис сөз жок. Сахих хадис сөз жок. Бирок сырткы маанис эмеси кабыл кылынбайт бул сөздү. Себеби эгерде ошондой боло турган болсо, анда эгерде ошондой бул хадисте айтылгандай дал ошондой боло турган болсо, анда атасынын баласы бар, баласынын байлыгы бар, анда ошол байлыгы толук атасыныкы болуш керек, атасы ошондон зекетин бериш керек, мурасы анда кимдики болуп калат? Эмне ошондо өзүнүн байлыгын атасы өлгөндөн кийин бала ошол өзүнүн байлыгын мурас катары алып калабы? Чотта не то. Түшүнүктүүбү? Не то болгон жери кайсы жери билесиңерби? Башка хадис бар. Акылдуу, балагатка жеткен, мусулман болгон бирөөнүн мал мүлкүн атасы да, энеси да ээлик кыла албайт. Түшүнүктүүбү? Ал анын мал мүлкү. Ошол мал мүлкүнө укугу бар. Канчалык деңгээлде укугу бар? Алымдар айтат, муктаждыгы деңгээлде укугу бар дейт. Муктаждык шариатта бер. Муктаждык эмне? Кийимин кечең муктаждык. Муктаждык маселеси бар, тууганым. 570 Lexus муктаждыкпы? Кечиресиң, муктаждык эмес бул. Түшүнүктүүбү? Заңыраган 3 этаж үй муктаж, жок, муктаждык эмес бул, токто. Сен ошонун баарын деңгээлин карап, муктаждык маселеси гана каралыш керек. Ошондон алганга укугуң бар, ал да балаң, ата, эне бул акчадан колдонсоң болот деп айткандан кийин. Андан башкасы болбойт. Айырмасы жок, сен барып бирөөнүн колуна чөнтөк салган сыяктуу болосуң. Чөнтөгүнө колуңдун чөнтөгүн салган сыяктуу болосуң. Шариат ошондой. Мындай нерсе болбойт. Бул хадисти кандай түшүнгөн дегенде, анта ва малука ли абика. Ли дегендин мааниси ээлик кылат деген маанисинде эмес деп айтат алымдар, мубах болот деген маанисинде айтылат деп айтат. Алымдар ошондой дейт. Мубах болот деген сөз. Мубах болот деген сөз, алсаң сага күнөө болбойт деген сөз ошол жерде. Муктаждык канчалык болгон болсо. Ошон үчүн бул кишинин кыз баласынан акчасын баарын тартып алуусу арам болот. Себеп дегенде кыз бала төрөлгөндөн баштап туруп, турмушка чыкканга чейин атанын үстүндө эмне болот? Милдет болот, багылуусу. Ата багыш керек. Турмушка чыккандан кийин кимге өтөт бул милдет? Күйөөсүнө өтөт. Аял зат төрөлгөндөн баштап өлгөнгө чейин иштөөгө мажбур эмес. Иштеш керек, акча табыш керек, багыш керек деген нерсе жок. Аял зат андайга милдеттүү эмес. Аял заттын аялдык милдети бар, тууганым. Аялдык милдети бар. Энелик милдети бар. Ошону кылыш керек. Эркек ошого шарт түзүп бериш керек. Ата түзөт. Ата өтүп бергенден кийин, ак никеге бергенден кийин күйөөсү, Кудай сактасын, күйөөсүн ажырап кеткен болсо эмне болот дегенде, кайра атасына кайра кайтат. Атасы багыш керек. Экинчи күйөөгө тийгенге чейин. Өткөндө бири айтат. Ажыраштым дейт. 20 канча жашта келин бала. Ажыраштым дейт. Ажырашка ата энем айдады мени Москвага. Баламды алышты, баламды өздөрү карап атат. Сен бар, бизде эмес, сен бак бизди деп жиберишти дейт. Корком дейт бул жерде. Корком. Жумуштан чыкканда квартирага жеткен үчүн коркуп барам дейт. Жумуштан чыгып, үйдөн барып жумуштан коркуп барам дейт. Ошентип сүйлөп атат, караңыздар. Ошол атанын, эненин үйдө жеген ошол кыздын жиберген акчасы буларга арам болот шариатта. Адал болбойт. Адал болбойт бул акча. Себеби сен милдеттүүсүң, сага фарз, ага фарз эмес.